Финансы пирамида боюнча башкы прокуратурага 100дөн ашык жарандын арызы менен арызы кайрылган. Бул мен азыр цифралар так эсимде жок. 1,5 миң доллардан ашык бүгүн мамлекеттик чыгым болду. Менин маалыматым боюнча Токпаеванын кызы бүгүн камакта болуш керек. Камакта, 2 айлык камакта. Тергөө аракеттери жүрүп атат. Бирок менин эжем дагы Ошто менчик өзүнүн клиникасы бар, bir 15 койкалуу. Иштеткенине 15 жылдан ашып кетти. Ал да өзүнүн уулу менен барып жазылган экен. Чыгым bir 30 миң доллардан ашык жазылып, пайда таап жазылып алган экен. Бүгүнкү күндө маалыматтар чыгып иш козгогондо мен өзүм жеке кайрылып айттым, арыз жазыңыз. Эгер өндүрүлүп калса, жана чыгым кайтарылып калат десем, бүгүнгө чейин арыз жазган жок.